Бардык критерийди толтуруп бүткөндөн кийин панелдин үстүнкү оң бетинде турат мынакей баскыч. Арыз жана өзүнө өзү баллонун отчету деп турат. Арыз менен отчетту распечатка кылышыңыз керек кол койдурганга. Арызга жетекчинин колу керек. Өзүнө өзү баллонун отчетуна болсо комиссиянын төрагасы менен комиссиянын мүчөлөрүнүн колдору керек. Болду, өзүңүз толтурган критерийди ушул жерден да бир серия карап көрсөңүз болот. Мынакей. Болду, анан распечатка кылып бүткөндөн кийин аяктоо деген баскычты басасыз. Баскандан кийин мынакей бардык критерийлер толтурулду деп жазылып турат. Оңдой турган, туралай турган жериңиз болсо, азыр мүмкүнчүлүк бар. Кайра эле өзүнө өзү баллоону тууралуу деген баскычты басып эле өзгөртө турган жериңизди өзгөртсөңүз болот. Мынакей аяктоону бастык. Эми мына кызыл аяктоо деген баскычты баскандан кийин отчетуңузга эч кандай өзгөртүү киргизе албайсыз. Болду, кызыл аяктоо дегенди басабыз. Баскандан кийин мынакей бул жерде өзүнө өзү баллонун отчетун бекитүү боюнча буйруктун номерди жазасыз. Өзүнө өзү баллонун отчеттун буйруктун датасын жазасыз. Мисалы үчүн азыр андан кийин мынакей жана распечатка кылган арызыңызга кол койдуруп, ошол кайра ошону сканерлеп PDF форматында сактап, бияка тиркейсиз. Ошондой эле өзүнө өзү баллонун кол коюлган отчету деп турат мынакей. Ошо жана распечатка кылган отчетуңузду, кол коюлган отчетуңузду сканерлеп, кайра эле PDF форматында муну да сактап, анан тиркейсиз. Болду, анан ушу 4 документ, 3 документти тиркегенден кийин сактоо баскычын басабыз. Баскандан кийин акыркы кадам мынакей жөнөтүү дегенди баскандан кийин болду. Бүттү. Ушу менен бүтөт. Мен мына Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигине арыз келип түштү деп чыгат.